Бул 3D форматындагы иллюстрациялык баннер 20 жаштагы Тилеген Рахатбековдун эмгеги. Тилеген электрондук баннерди Бишкекте өтө турган майыптыгы бар адамдар арасындагы шахмат боюнча чемпионат үчүн жасаган. Бул мелдешке өзү да катышып жатат. Ал биринчи турда атаандашын жеңип, кийинки баскычка даярданып турган чагы. Шахматка десем, ооба, хобби болот болуш керек, основной хобби спортивный. Анткени шахматта чуркабай деле, сүйлөбөй деле эң негизгиси ой жүгүртүү да. Ушул шахмат инклюзивный спортко эң жакшы ылайыктуу да бизге. Ошон үчүн шахмат эле основной болуп калды. Башка катыша албайт өзүнүн мүмкүнчүлүгү боюнча. Азияны багындырдык буюрса, Россияны багындырып атабыз, дагы көп багындырабыз го деп ойлоп келатам. Тилеген ден соолугуна байланыштуу көпчүлүк убактысын компьютер менен өткөрөт. Ал 10 жыл мурда шахматты компьютерден өз алдынча өздөштүрүп, ошондон бери спорттун бул түрү боюнча республикалык, эл аралык чемпионаттарда ийгилик жаратып келет. Бул чемпионатта бүт областтан келип катышат, жыл сайын болот. 2016-жылдан бери өткөрүп келатабыз. Жыл сайын өтөт. 2 жылдан бери эле Кудайга шүгүр мамлекеттен колдоо болуп, жакшы эл аралык чемпионатта чыга баштадык да 2 жылдан баштапчы. Мурун чыкканга мүмкүнчүлүк жок болчубуз да. Азыр колдоп берет мамлекет жагынанчы. Республикалык турнирдин алкагында көз азиз жана угуусу начар адамдар үчүн студенттер тарабынан иштелип чыккан шахматтар көрсөтүлдү. Дүйнөлүк стандарттарга жооп берген акылдуу шахмат доскаларын Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери даярдаган. Башталгыч класста мектепте балдардын үйрөнүүсү боюнча үнү менен жасалган шахмат, буну биздин студенттер жасап чыгышкан. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн уюштурулган республикалык мелдеш жыл сайын өткөрүлүп, аларга дем берүү, шыктандыруу максатын көздөйт. Турнирдин жеңүүчүлөрү Азия чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Чубак Арзымат уулу, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.